Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Эске салсак, дал ушул тапта биздин Куту студиясында сейлөө мейманы келип орун тапты. Анда биз сиздерге тааныштырып, сонун бир маегибизди баштайбыз. Ооба, бүгүнкү биздин коногубуз көп кырдуу талант десек болот. Ырчы, аткаруучу, клипмейкер Элеман Сапарбеков мырза биздин конокто. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатчылык. Тартылмандыгыңыз мыкты? Жакшы, сон. Келиңиз, эли журт менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү жана жамааты. Баракелди, Элеман мырза, сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Негизи сүмөлөккө ооз тийип, буюрса кечээ күнү Ноорузду тосуп, жакшы өткөрүп алдыңыздарбы? Жакшы, баары. Сүмөлөк жедиңизби быйылкы жылы? Жедик. Жедиңиздер, буюрса. Азамат, бүгүн буюрса сиздин ушул маданиятыбыздагы кылып жаткан эмгектериңиз боюнча, чыгармаларыңыз боюнча кенен токтолуп сүйлөшүүгө аракет кылалы. Ага чейин Элеман, негизи өзүңүз кайсыл тараптын уулу болосуз, анан кантип сахнага аралаштыңыз, айтор баш атынан баштап бир айта кетсеңиз. Мен Ош областынан Нокат районунан болом. Бирок Ошто туулуп өскөнбүз, Жапалак айыл өкмөтүндө. Чыгармачылыкка аттанганым бул 7-8 класстан бери эле. 2008-2009 бери. Алгач эмне кылып аралаштыңыз? Биринчи ырдап баштаганбыз. Ырчылыктан кийин анан операторлукка кызыгып, кийин клип менен элек болдук. Ортодо 5-6 жыл пауза болду башка чөйрөдө. Анан кайра азыр толук кандуу кириштик. Негизинен мурунку убактарда көбүнчө ошол клиптерге басым жасадыңыз окшойт, алгачкы мезгилдеринде, чыгармачылыгыңызда. Алгачкыда негизи көп уруlduk. Кайсы жолдон баштаганды билбедик. Ыр десе ырды жаздырып, клип десе клип тартырып, ушундай болуп турбайбы деп көп эле жүрдүк. Эми азыр уже такшалып ишип калган убагыбыз. Негизи көбүнчө кайсы бири жеке өзүңүз үчүн иштеген жакшыбы, же жалпы башкалар үчүн иштеген жакшыбы? Кимиси жеңилирээк жана кимиси пайдалуураак? Негизи пайдага караганда бирөө үчүн иштеген пайдалуу азыркы учурда. Анан өзүң үчүн иштегенде эртең болот да, анан мындай кылып коем да деген бул жоопкерчилик азыраак өзүң үчүн иштегенде. Анан дагы сизди баягы таанымал клипмейкер катары дагы билебиз баарыбыз. Анан ушул убакытка чейин негизинен канча клип тартып калдыңыз? Анан биринчи клибиңиз боюнча сурагым келип атат. Биринчи алгачкы жолу кайсыл клипти тарттыңыз эле? Биринчи алгачкы клип бул 2012 болуш керек. Жозар Бешимден Айгерим Расуловдун клиптерин тартканбыз. Анда бир команда болуп иштечүбүз. Андан кийин ортодо бир 2 жылдан кийин эле пауза болуп, кайра баштаганыбызга бир 3 жыл болду. Ошончо убакытта бирок азыр аябагандай көп клиптер санап көрдүңүз беле негизи? Жок, негизи санап көрөм, бир примерно бир 70-80 эле болду ошондой. Ал эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча да сурагым келип атат. Идеяларды деги эле мындай ырдаш керек, муну тартыш керек, бул жерде тартыш керек, ар бирине тынымсыз эмгек керек болот да, ошонун баарын каяктан таап турасыз? Негизи идеялар бизде Азия боюнча тегерек кошуналардан эле, ачыгын эле айтыш керек. Окмош ойлонуп биз түнү күнү отуруп жазабыз дегенде эле неден алыспыз. Тегеректе кошуна Казакстан, Өзбекстан, максимум Турция, Россияга чейин эле. Ошол тегерек гана биз менталитетке жакыныраак, ошол тегеректен алабыз. Анан өзүңүз жеке мындай толук идея менен тарткан өзүңүзгө таандык сценарийлер да болсо керек. Сценарийди негизи көбүнчө 70-80% өзүм жазам. Анан клиптин стилизациясын, образын кичине караштырабыз. Кээ бир учурда болобу, эч кандай башка тараптан көрбөй эле, бирок тарттың, өзүң оюңдагындай, каалагандай кылып тарттың, бирок жыйынтыгында бир Өзбекстандан же болбосо Казакстандын бир клибине окшошуп калган учурлар. Андайлар болду, Мисалы, өзүбүз эле ойлонуп сценарийдин ырдын маанисине карап жазган бул Абдулла Калмуратов деген өзүмдүн мүкөм клиби бар. Ошону тартканыбыздан кийин эле кайсы бир соцсеттерден бир ошондой эле тагдырда бир кишинин неси чыгып кетти. Жаңылык. Бирок ага чейин сиздер ал клипти таптакыр көргөн эмессиздер. Жок, ал окуяны деле билген эмеспиз. 2 айдан кийин чыкты окшойт ал окуя. Телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздер көргөн дал ошол клиптин ырдаган жигити десек болот, тарткан жигити десек болот, ичиндеги актёру десек болот. Айтор эмгектин баарысы дал ошол Элеман деген жигитке таандык. Биздин студиябызда отурган учур. Жогоруда көргөн клип боюнча айта кетпейсизби? Идеялар боюнча, деги эле ал клиптеги сюжеттер боюнча кимге таандык, кантип тартылды?
Клиптин идеясы биздин чогуу иштеген командада композитор Рустик Акылбеков деген досума таандык идеясы. Ретро стилдеги бир клип тарталы деп, негизи өзүнө тарталы деп жүргөн. Ал өзү да ырдайт. Анан ушуларга ушундай кылып тартпайлыбы деп бүт баарына чуркаган дагы ошол, формаларды тапкан дагы ошол. Ошо Рустик деген досума таандык. Ал эми актёрдук составды кантип тандап алдыңыздар? Негизинен клип канча убакытта тартылып бүттү? Актёрдук составды Дастан менен Тазиммен көптөн бери тартып жүргөн. Өзүм инилерим. Анан клипке тартам, жакшы бир клип болсо деп жүргөм. Анан ошолорду чалып эле айткам. Силерге ушундай экөөңө бир роль бар. Экөөң гана ойнай аласың, экөөңө жарашат. Тартып атканда деле персонажды элестетебиз. Анан чакырдым. Алар эртеси келип берди. Бир күндө эле тарттык. Анан мисалы үчүн ушул азыркы учурда ушул музыкасы сенсиз жаным өзгөчө бир мода болду эле же буга чейин сиз бул ырды даярдап койгон белеңизчи баягы популярдуу болгондон кийин дароо баягы темирди кызуусунда бас дейт го. Ошол сыяктуу эле болуп кеттиби бул жагы? Жок, негизи бул ырга чындыгында мурун уккам, бирок мынчалык маани берген эмесмин. Бул жанагы Акыркы сабак деген сериал кино чыкпады беле? Ошол кинонун саундтреги болгон. Анан бирок ырдаган эч ким жок, жөн эле музыка ойнолгон. Анан ошону ким ырдады экенин издеп көрдүм. Издеп көрсөм эч ким жок. Анан ушундай кылып жазыш керек экен деп, ошто Ринат Кадыров деген аранжировщик композитор акеме бардым. Экөөбүз бир 3-4 сааттай эле отуруп жаздык. Анан YouTube'га жүктөп көрдүк. Жакшы кетти. Кандай сын пикирлер болду? Сын пикирлер кандай айтсак, ырдын стили жакшы болуптур деген жакшы эле ой пикирлерди угуп атам, жаман деле жок негизи. Негизинен ошол сын пикир боюнча эле кайрадан улайлы суроо бергим келет. Азыркы убакта бардык чыгармачыл инсандар өзүнүн жасаган эмгегин Инстаграмга, социалдык тармактарга коет, ал жактан ар кандай сын пикирлер айтылат дегендей. Ошол сын пикирлерге негизинен кандай көз караштасыз? Сын пикирди ким кандай айтып атат? Ойлонуп көрүп, эгер ар кандай эл бар да. Кимдин вкусу кандай болсо ошого жараша туура эле кабыл алыш керек. Негизи. Анан мисалы үчүн ушул өзүңүз бир топ жылдан бери ушул сахнадагы көпчүлүк инсандар үчүн клип тартып кызмат кылып атасыз. Негизи кызмат боюнча сурагым келип атат. Эң көп каражат алган клибиңиз кайсыл клип болду? Эң көп каражат алган жана кимдин клиби болду? Көбүнчө азыр Нурмира деген карындашым бар, экөөбүз чогуу иштейбиз. Нурмиранын клиптерине көп каражат жумшайбыз. Ачыгын айтканда, өзү дагы бюджеттин клиптерди жакшы көрөт, расход сюжеттерине көбүрөөк чаптагыла деп. Нурмира Асанова, анан Абдулла. Демек ошолордуку мындай көбүрөөк каражатта жумшалат, анан клип дагы ошого жараша чыгат. Ооба. Жакшы. Анан мисалы үчүн азыркы учурда ошого турула эле сизге суроо болсун, ошо клипмейкер катары өзүңүз да жооп берсеңиз болот. Азыркы учурда бизде Кыргызстандын маданиятында ушул бир ковер версияны ырдаш бир популярдуу болуп кетти десек болот да, мындай каражаты жагынан дагы үнөмдүү, жада калса өзү эле туруп бир камерага ырдап коймой катары көп болуп кетти да. Бул канчалык бир деңгээлде жакшы жана зыяндуулугу бар? Мунун зыян жагын чын жок негизи. Бул өзүн таанытуу, бул жеңил вариант, арзан вариант десек болот, бюджетный. Ырды деле любой бирөөнүн ырдын деле жаккан ырды, хит болуп аткан ырды ырдап туруп тартып коюш бул оңой, анан элге тезирээк таанылуу. Ошонун бир жолу, Ооба. Ал эми өзүңүз дагы кандай чыгармаларга көбүрөөк басым жасайсыз? Өзүңүз аткарган. Мен көбүнчө лирикага басым жасайт элем. Анан сенсиз жанымдан кийин тамашалуу, шаңдуу ырларга уже изденип баштадык. Демек алдыдагы жакынкы убактарда да кайсы чыгарма чыгып калышы ыктымал? Кандай чыгарма? Жаңы бир ыр жазып атканбыз, буюрса бүтүп эле калды. Могу клиптин 2-нчи сериясы тартылат. Уландысы ретро стилде. Буюрса анда да кызыктар көп. Көрсөтүүбүздү уланталы, эске салсак, Коту студиясынан таланттуу ырчы клипмейкер Мырза олтурган учуру Элеман Сапарбеков деген жигит бир сонун маектин үстүндө олтурган учуру. Элеман Мырза, мана жакшы элеби? Мана жакшы, сон. Ал эми мына жаз келген учурда көпчүлүк баягы клипмейкер, ырчылар айтор баарыбыз үчүн ыңгайлуу учур болсо керек. Жаңы эмгектерди жаратууга, бир кооздукта сиздерде дагы мындай азыр идеялар, эмгектер кызуу жүрүп аткан болуш керек.
ооба буюрса эми жашылданса эле деп күтүп турабыз. Буюрса алдыда дагы бир сонун клиптер бар. Жаратылыштын коозугунда тарта турган. Ана мисалы үчүн ушул чыгарманы жаратканда өзүңүздөр деле мындай жүрөккө көп нерсе жакын чыгармаларды, жакын идеяларды тартканга аракет кылсаңыздар керек. Азыркы учурда биздин көрүүчүлөрүбүздүн табити кандай болуп баратат, сиздер эми сезесиздер да бир болжолдуу түрдө? Көрүүчүлөрдүн табити чын-чынында азыр эл эмнеге суусап турганын байкаш кыйын. Азыр TikTok элдин оюн ар тарапка бурганга аракет кылат. Мисалы, трендовый болуп аткан нерселерге аракет жасайбыз. Негизинен анан жогоруда да айтып калбадыңызбы, жаз мезгилинде ошол жаратылышта жакшы бир клиптерди тарталы деп турабыз деп. Анан чындыгында Кыргызстандын жаратылышы аябагандай кооз, жакшы бир сонун бир клиптер жаралып келет. Анан ошону менен катар эле чет мамлекеттерде дагы клип тартайын деген пландар болсо керек. Анан негизи ошо өзүңүздүн оюңузда өзгөчө кайсыл мамлекетке барып жакшы бир клипти тартып келсем деген максаттар бар. Туура, биздин өзүбүздүн деле коозук жаратылыш кооз жетишет. Анан буюрса бирок ошо сыртка чыгып тартып келгенге мына майдын аяктары июндарда Турцияга барып келсекпи деп атабыз. Ошол жактан клиптер тарткып, турецкий кинолордун өзүнүн кандай бир этно стилдерин көрсөткөн жерлерге барып, буюрса команда менен барып келебиз. Алдыда чет жакка чыгууга чоң бир пландар бар турбайбы? Саламатсыздар. Элема мырза, сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо бир кыргыздын маданиятына бир өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошо бериңиздер. Иш илгери болсун дейли. Эми көрүп жаткан жакындарга, жалпы саналаштарга сизден бир сонун каалоо тилектер болсо, жаз майрамдары менен куттуктап кетсеңиз болот. Рахмат сиздердин да жалпы жамаатка, ушинтип бизди элге жакындан тааныштырып, бизди эмгегибизди баалап чакырып турганыңыздарга, жалпы Ош ТВ жамаатынын ишкерлерине, көрүүчүлөрүнө кирип келген Нооруз майрамы менен куттуктайм. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да мыкты клиптерди күтүп калабыз дененде. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр болсо алдыда дагы бир сонун бир түрмө күтүп турат десек болот. Бул албетте жаш ойлоп табуучу, жаратман окуучу боюнча материал. Андыктан дал ушул түрмөккө барыбыз биргеликте күбө бололу, андан соң түз эфирден кезигебиз.